Колундагы Манас эпосу китеби кыргыз элинин турмушунун көркөм энциклопедиясы. Бул китепти басып чыгаруунун артында нечендеген мээнет жана трагедиялуу тагдырлар жатат. Манастын айланасындагы талаш-тартыштар аны изилдегендер менен жарыялуу аракеттин көргөндөрүнүн саны көп. Жана алар кандай тагдырга туш келгени өзүнчө узун сөз. 1950-жылга чейин Манас эпосунун түрдүү варианттарын изилдөө менен алектенип, аны кара сөз түрүндө жазып чыккан Зияш Бектенов, эпостун прозалык мазмунун түзүп, китеп кылып басып чыгарган Ташым Байжиев, манасчы феноменин изилдеген Тазабек Саманчын улутчул делип, замандаштар 10 жылга Караганда дагы лагерге айдалып, ал эми Илимдер академиясына кыргыз фольклору жана манас таануу сектору жабылган. Ишенел Арабаевдин Манас эпосун чогултуу жана жаздыруу ишинде салымы эбегейсиз. Кийинчерээк ал дагы репрессиянын курмандыгы болгон. Манас эпосунун сакталып калышы кокустук эмес. Талкаланган тагдырлар, өмүрлөр менен төлөнгөн татаал күрөштүн натыйжасы. Бул тууралуу эстей жүрүү, бул тууралуу айта жүрүү, Озуйпа.